Elestetiңiz deydi. Elestettim. Пайғамбарыбыз эшикти ачып кирип келди алдыңызга эмне кылат элеңиз жана эмне деп айтмак. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату деп. Анан турап жөнөйт элем, эмне кылат элем? Отура бересиң ордуңда. Тургула дейт элек, өткөзөт элек, баары кучактайт элек, ыйлайт элек. Анан дуасын алат элек. Эмне кылат элек? Ушунтойбуз да бардыгыбыз. Анан силер эмне кылат элеңер? Эмне кылат элеңер? Пайгамбарды көргөн селфи деген болбой калат да. Адамдар алар жүрөктөр бөлөк болуп калат. Пайгамбарды көргөн учурда алардын бардыгын оозун карап, оозунан кандай сөз чыгат, ошону көзүнө тийип калсабы деп учурашканга аракет кылып, колуна колун тийгизүүгө аракет кылышат эле. Мен ойлойм, селфи кылганга, башка кылганга, аны сынаганга абал келбейт эле. Ал убакта только ыймандын аурасы бөлөкчө болот эле дагы, бир жүрөктөр жашоо бөлөкчө болот эле да. Эгерде пайгамбарыбыз азыр ушинтип эштен мен арызданат элем пайгамбарыбыз алейхиссаламга. Анан бетин бирөө кантип карайт элем билбейм, уялам. Анткени муну киши менен билишим боюнча 35 жашты өткөн да. Мен тар адашып айтып алдым, 35-inde өткөн. 35-inde кандай эмгек калтырган, мен окуп атып айтам, мен азыр 45-ке келдим, баланын иши жок. Анан өмүрдү бошко кетирип атабыз деп, балким пайгамбарыбызга качып кетип кала элем, терезеден чыгып туруп, болбой неме деп. Маккада окудук, биз 8 жыл, 9 жылга жакын окудук. Мен 2 жолу бардым Мадинага. Анткени ошол эмне даярдап келдим дегенден тартынат болчумун да. Bir sünnetini okuvadım, amal kılvadım, başka birinci vardı sakalım yok, öyle sakalım yok. Bargandan uyaldım. Bana sakal üskünden giyin bardım. Anan ataya gelip salam aytpadı dep, anda oşo oydan 6 yıl bargan jokmun. Salavat aytып жүрдүк, анан ошол 6 жылдан кийин бардык. Бияка келген астында 6 жылда эмес, 6 жылдан кийин. 2 жылда бир, 6 жылдан бардык. Ошо менен 2 жолу гана бардык.